Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулайбыз. Бүгүн биздин берүүнүн өзгөчө бир абдан кызыктуу коногу олтурат. Бул биздин кадырман аксакал агайыбыз, абабыз Бейшеев Төлөгөн. Саламатсызбы, урматтуу агай, урматтуу аба? Биринчиден ушу теле көрүүчүлөрдүн атынан, өзүмдүн атыман сиздин ушу жакында болуп өткөн абдан чоң бир кубанычтуу илимий окуя менен куттуктагым келет. Анткени сиз мына жакында эле педагогика илимдеринин кандидаты деген илимий даражадагы наамды алуу үчүн диссертация коргодуңуз, ийгиликтүү коргодуңуз. Вот ошонуңуз кут болсун, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Анда Рахмат сизге. Анда Төлөгөн аба биринчи эле кезекте өзүңүз жөнүндө ушу биздин илим ишкыбоздоруна өзүңүздүн өмүр баяныңызды кыскача айтып берсеңиз, анан кийин илимий ишиңизге өтөлү. 1937 жылы 1-июнда Сыкол областынын Тоң районунда Коңрулуң айылында төрөлгөнмүн. Менин атам 1942 жылы Атабекени согушка кетиптир. Ошо бойдон дайынсыз жоголду. Кайтпай калган тургай. Согуштан кайтпай калды. Апам 1949 жылы оорудан каза болду. Андан кийин мени атамдын бир тууганы Дүйшөк Өмүркановду. А киши өмүр бою мугалим болуп иштеген киши. Ошо кишинин колунда тарбияландым. Мени чоң энем Кантай ошо кишинин колунда өстүм дагы. Андан кийин 1943 жылы окууга кирдим. Мектепке, 1-класска. 1954 жылы бүтүрүп чыктым. Окууну бүткөндөн кийин 1954-55-56 жылы 3 жыл катары менен азыркы Улуттук университетке келип, кыргыз тили адабияты боюнча факультетке тапшырдым жыл сайын. Жыл сайын өттүм. Жыл сайын Ош областына Пактага да барып келдик. Андан кийин Кеминге, Каракуурайга бардык кийинки жылы. Кийинки жылы Чүйдөгү Пут коммунизм деген колхозго Пактайдачу ошого бардык. Мен келгенден кийин октябрь айында же ноябрь айында окуудан чыгарып таштап атышты. Эмнеге? Себеби жана мен айтып кеткендей, менин атам Өмүрканов Бейше контр болгон киши экен. Актал эле экен да көрсө. Түшүнөсүз, сиз билесиз да. Абдан катаал заман болгон. Катаал. Ошону менен көрсө, мен эмнеге чыгып кетип атканын билчү эмесмин. Көрсө куугунтуктаган экен да. Андан кийин айылда кайтып бардым. Айылда кайтып барып, ошо айылда колхоздо иштедим. Жүрүп 1963 жылы келип кайра университетке кирдим. Аны университетти 1965 жылы бүттүм. Ошону менен кайра барып айылда иштедим. Мугалим болуп. Мугалим болуп 22 жыл иштедим. Андан кийин мен чарбага иштеп кеттим. Боореке азыркы Кыял мекемеси, эмгектеги мекеме, мына ушуларда Тоң району боюнча мастер болуп, участканын начальниги болуп иштеп кызмат кылдым. Бирок сиздин өмүрүңүздүн эң уникалдуу кызыгы, мынакей биздин жаштар угуп атышат, илимпоздор угуп атышат. Ушу илимден эч алыстабапсыз да.
мен угушума караганда ошол мугалим болуп иштегенде эле баштасаңыз керек илимге болгон кызыгуу, ошо жөнүндө айтып берсеңиз. Мен de ындайда буга кызыгып калган себебим bir matematikadan bergen mugallim var ile. Yani ошо sıradım da Viura degen emne, Akşuma degen emne, Trapersiya degen emne desem. Matematikanın elementleri. Ova, sözlerdi. Ошо töle okutup atat. Yani ошонсом men uydakini sözlüğünden karap bereyinçi dep koydu. Ошо oydan karap bergen jok. Men görse ошoda kızıkkan ekemin da. Üniversitette Ütköy'de diplomluk işime Asqar Osmonqulovdu bilesiz da. Ova, oqqanбыз. Ошо işi жетекчи болгон эне тил сабагын, эне тил деп жазганбыз. Өтүүдө техникалык каражаттарды пайдалануу. Ошо жетекчим жакшы аракет кылып китебиңди чыгарып берелди. Макул агай келем деп коюп келбей койдум. Чыгарган жокмун. Андан кийин кайра чыгарып алып Сартбаевди билесиз да. Ова. Ал киши Профессор. Ленинградка барып окуп кел деди. Андан кийин bu Asqar Moskvага барат. Seni koşup ala barat ошо жака. Деген макул агай келем деп коюп дагы келбей койдум. Turmuş şartqa байланыштуу. Ооба, turmuş şartqa байланыштуу. Келе албай калдым, окуй албай калдым. Андан кийин мен кайрылып а жөнүндө эме кылган жокмун. Анан жана өзүңүзгө айткандай газет журналдарга макала жазып, чыгарып жүрдүм. Бирок бияка geliş, okuş, turmuştu özünüz bilesiz. Ondan keyin iyi bileli olduk, bala çakalı olduk. Ağam oğurlu oldu. Şunday men ulan talbay algamım da. Bırak muallim olup жүргөндө 1970 yılı, 1983 yıllarda gelip respublikalık konferensiyalara katışıp doktoratlar okulup жүрдüm. Ошол техникалык каражаттар боюнча жылдар өттү. 2014 жылы байбичем өтүп кетти. Биякта уулум кулда жүрдүк. 2 жыл чаба оору менен кармашып мурда 12 жылы келип. Анан ал киши өтүп кеткенден кийин айылга тургузбай уулум бияка калып келип алды. Жакшы. Ооба, эми мындай да. Өзү илимдин ушундай касиети бар, ал эч кандай баягындай мамлекеттик чегараны деле карабайт, кары жашка деле карабайт. Ким кандай кызыкса, ким кандай сугарылса, ошол илимдин аркасынан кете берет. Илимди ошо педагогика илимдеринин кандидаты болдуңуз. Буюрса эми жогорку аттестациялык комиссия бекитип берет аны, ага көзү жетип эле турат. Себеби сиз коргогон диссертациялык кеңешти мен абдан сыйлайм да, ал абдан күчтүү диссертациялык кеңеш. Профессор Муратов баштаган кеңеш, канча илимдин докторлору бар. Вот эми ошол өзүңүздүн илимиңиздин темасы боюнча анан коргоо кандай өттү, кандай суроолор болду. Биздин жаш балдар үчүн бул абдан кызыктуу да, себеби жаш балдарыбыз илимге анча тартылбай аткан учур азыр. Аны ачык айтышыбыз керек. Мына сиз 83 жашта илимди коргоп койгонуңуз көбүн шыктандырып атат. Мага миңдеген телефон звоноктор болду. Анан ошол биздин көрүүчүлөрдүн, окуучулардын атынан ана сизди таап, сизди мына бүгүн илим жана турмушка алып чыгып атабыз да. Илимиңиз жөнүндө да. Рахмат. Анан мен жана айтып ошол келгенден кийин, бияка келгенден кийин. Анан мен жана сизге айтып кеттим, макалалар жазам гезитке деп. Жаздым. Анын баарын айтып отурбай эле коеюнчу. Ал эми көп эмгекте көп. Мен болгону мурда тиякта жүргөндө жанакы дипломдук иш кылып жазган чыгарма көбөйтүп туруп Советбек Байгазиевди билесиз да. Абдан жакшы билебиз ал. Мен ушу жигитке жибердим. Анан кийин анда айтыптыр, ким пикир жазды эле, ошолордун пикирин жибербей деп. Анан кийин мен Asqar Osmonqulovдун пикирин, анан Карбоз Дыйкановдун пикирин, анан Сартбаев агайдын пикирлерин жибербейгем. Анан ошо ойдон
buyakta basılıp kaldı. Hemen keyin bir jumuşlar menen gelip gezigip sırasam vakit bolboy çağırıp basıp kaldık. Anan hazır zaman özgörüp atatlar. Anan agizde 1990 yıl boş kerek edi. Yani zaman özgörüp keterinde de düşünmün yok bunda men. Aldı tigi kişi kandayça sezip kalgan bilbey. Yani vatala zaman özgörüp ketmedi. Şonu men kalıp kaldı. Andan ben iş boyunca Bişkek'e gelip getirdim. Yani aşağı gelip durganda barıp Saat Böke gezip ne oldu desem ağışı tigi İlimler Akademiyası bolmadı. Aşağında Direktörün orması. Prezidentin nemesiken ormasarı. Herhangi bir kabinetke girdi. Bu işlerime silaşasın dedi. Hemen girin. Hemen irsek kim Rıspay Böken. Alper'in avtoru da Rıspay. Alper'in avtoru. Aşağı çıkan herhangi Teyze şunda işi var, silerdi mesbile. Okudum araba. Dedi, görevuz deyip koydu. Gelip duras dedi. Yani şunu menen diye hemen alıp durup ben başka da bir erse yazıp gelgemde Kırgız baldarına Orus dilinin cevap olsa çet dilde yaşayan adamlara Kırgız dilini öğretimin alfabesi degan. Anlamamda Orusçasını yazgan, Kırgızçasını yazgan. Ya Orusçasını gerek yok, Kırgızça yazıp gel dedi. Ben bolup durdu, aşağıya işlep yürüdüm. Andan bayağı ya sizge aytkan teknikалық қаражаттарды дағы қайыр işledim qo'shimchalab ministrning o'rinbosari o'sha ishi xat yozib tiyaqqa jo'natdi дағы jiberildi deb maga da ber anan tigilerge jibergen ekan anan anim janagı birinchisine Rısbayev mamday o'ng'ish kerak ekan bulu qirg'iz tilinde qayra yozish kerak ekan deb janagı öğrenicilerin alfabesi degende aytdı. Anan emege yani prezidentin aldığında til boyunca komissiya varga oşaga alıp barsanız bolot degende sunuş kıldı. Ekincisini alıp kalışkan. Oşoydan anan keyin ben anı sırağa jokmун. Kayda olgan, emne olgan dayın çıkmay kaldı. Anan oşondan tartı anan geldim dağı 14-15 yıllarda ben de isten eriyeceğim da. Anan aşağı versem aşağında kaldı. Ernest Abjaparov mu? Ernest Abjaparov. Al özünüz neyiniz bulup? Evet bilem. Anan aşağı kişi verip de hem ne oldu desem ben ki çıkarmak olduk. Siz 40 baraka jetkizbey koyupsiz deydi. Anan meyildi de anan bunun da olmaydı eken dep taşladım. Anan keyin bardım dağı bayağı bileyinçi dep barbayım be. Hem ne oldu eken dep. Anan barıpsam aytdı Rısbayev kim Musayeva degenge bergen deyes. Oşondan cevabını alasız. Al Arabayevga işlep ketken dep. Anan Arabayevga barıp tağıldım. Davalıvana git. Siz şunday desem, halde olsa kitap kılıp derdinizdi. Anan gayri anan görsöt berdi, genişim berdi anan. Gayri kitap kılıp derdap. Şicardan berdi baskandan. Ben kapiteri bilbeyim de. Anan keyin balança günü gelinizde barsam anan bir jigit kalıp bardı. Anan karasa bu işinki ilimi iştir var. Okup жүрüp. Halini izlenişçi olup işte okudum. Andan keyin çıkmay hazır çıkarganга bolboyt dedi.
Ketip görse Çımanov eken. Jengişbek eken. Olturup gel alıp verecek ha. Okusun degenler. Hem ne okuyayım karganda? 78 yaştalar. Oku alba. Ben Malta okuytulam. Desem ya jürüңüz depti alp barsa yanagı aşal Sosial komisyanın sekreteri Ömürbayeva degen. Anı şunda aytsa. Yok bolov izleniciga ötközse der. Bolat dese tilekeyip koydu. Altı okusun. Oşo menen anan Okusun dedi. Anan okuğa izlenici aspirantura girmedim. Aspirantura girip okudunuz. İyi okumadım. Anan okup Abdan 12 aldı uçurdu. 16-17 yılı okup bittim daha 17 yılı egzamenlerini tapşırıp bittim. Minimum derdim vardı. Ova. Egzamen kadıp ki cana egzamen. Kandidatlık minimumda koyuyoruz da. İyi aşılardı tapşırıp bittim. Ondan yine tindi işleyiverdim. Kayır işleyiverdim. Sizden ömrünüz bizden jaş okmuşlar için abdan çoğun savak, abdan жақсы savak болады ава. Mınaki bilinbey vaqtımızdağı ötüp ketip baratat. Siz menen daha köp maектешебиз buyursa. Emki jolu sizin kitaplarınızda görsetöbüz. Авторефераттарыңызды көрсөтөбүz, өзүңүздүн илимиңиз жөнүндө айтып бересиз. Мына бүгүн негизинен биздин илим ишкыбоздоруна сизди тааныштырып койдук. Биздин негизги максатыбыз кеч деп айтпаш керек эч убакта. Эрте кеч болобу илимдин өзүнө чоң салымын кошо турган жаңылык киргизген адам бул өзү илимдин баатыры. Мына сиз бүгүн илимдин баатыры болдуңуз. Biz sizde daima aytıp жүрөбүz мындан кийин. Мына жаш аспиранттарга ачык айтып коелу, кээ бир жалакай, чыдамсыз жаштарыбызга абдан үлгү боло турган илимий өмүрүңүз бар экен. Сизге чың ден соолук каалайбыз, узак жашаңыз, дагы илимий чыгармачылыктарыңыз ушинтип байып көбөйө берсин. Рахмат агай, сизге да рахмат. Өмүрүңүз узун болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз ушуну менен илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Бүгүн биздин коногубуз Айтылуу Тоң районунан келген 83 жаштагы педагогика илимдеринин кандидаты Төлөгөн Бейшеев агабыз болду. Бул кишинин ошол жашы улгайып калса дагы илимге болгон ышкыбоздугу, илимге болгон аракетин баардыгын мына өз оозунан уктуңуздар. Менимче биздин жаштарга абдан чоң үлгү боло турган сабак экен. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.